Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Ош ТВ каналында эл сурасын программасы. Аны мен Фироза Ашымбаева алып барам. Биз бул программада коомдо болуп жаткан көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди алып чыгабыз. Бүгүн биз Ош шаарынын бюджети боюнча сөз кылабыз. Бүгүн Ош шаардык кеңешинин депутаттары 2020-жылдагы бюджетти бекитти. Дал ушул бюджет кайсыл тармактарга бөлүнөт, кандай иштер аткарылат? Бүгүн жарым саат бою түз эфирдестер менен сөз кылабыз. Биз атайын темабызга байланыштуу конок чакырганбыз. Талант Кайымов, Ош шаарынын мэриясынын экономика, каржы жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы агай? Бүгүнкү биздин студияга куш келипсиз. Жогоруда айткандай, Ош шаарынын бюджети бүгүн бекитилди. 1 миллиард 325 миллион 613 миң сом деп. Өткөн жылы 1 миллиард 124 миллион 634 миң сом деп бекитилиптир да. Эми бул 2020-жылдагы бюджеттен мурун ошо өткөн жылдагы бюджет боюнча сөз кылалы. Негизи эле бюджет байгыл кандай иштер аткарылды, өткөн жылга талаптагыдай эле иштер аткарылдыбы, алгач ошол боюнча сөз кылалы агай. Азыр биз телегөрүүчүлөргө эскертип кетели. Телегөрүүчүлөр, биз азыр түз эфирдебиз. Эгерде дал ушул бюджет боюнча сиздердин суроолоруңуздар болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле биздин WhatsApp номерлар да иштеп жатат. SMS аркылуу суроо жатсаңыздар болот. Рахмат чакырганыңыздар үчүн. Биринчиден ошол жогоруда айтып кеттиңиз, Ош шаардык кеңеш тарабынан Ош шаарынын 2020-жылга жергиликтүү бюджети бүгүн бекитилди. Былтыркы жыл боюнча айта турган болсок, шаардык кеңеш тарабынан 1 миллиард 127 миллион сомго бюджет бекитилген. Аткарылышы 1 миллиард 393 миллион 841 миллион сомго аткарылганда, же болбосо шаардык кеңеш тарабынан бекитилген планга караганда 84 миллион 500 миң сомго ашыкча салыктар жана жыйындар жыйналган. Андан сырткары биз баягы республикалык бюджеттен жылдык камсыздоо ишканасына 178 миллион сомдук баягы компенсация алганбыз. Ошондой эле бизде статистика башкармалыгы тарабынан жапалак айлык аймактык башкармалыгынын 2 адисти республикалык бюджеттин эсебинен кармайбыз. Ошонун эсебинен бизге 433 миң сом ошол республикалык бюджеттен берилген. 2019-жылы негизинен биз ошол шаарды жашылдандырууга, көрктөндүрүүгө, ошондой эле шаардын жол инфраструктурасын оңдоого жергиликтүү бюджет акча каражатын жумшадык. Өзүңүздөр мына телегөрүүчүлөр дагы көп болду да. Ош шаарындагы жолдорду айта турган болсок, мына Шакиров көчөсү негизги ишибиз. Шакиров көчөсү 2 километр 400 метр жер реконструкцияланып, кеңейтилип, ал дагы пайдаланууга берилди. Андан сырткары шаарда жалпы 6 километр жол жаңыдан асфальтталды. Бул жапалак айлык аймактык башкармалыгында Жусупалиев көчөсү, Актилек Эсеналиев көчөсү, ошого окшогон кичинекей көчөлөр дагы асфальтталган. Андан сырткары мына жашылдарды көрктөндүрүүнү айта турган болсок, мына Кулатов кичи шаарчасында Бекмамбет Осмонов көчөсүндөгү көп жылдан бери баягы шаар тургундары талап коюп келген, ошол жерге бир эс алуучу жай куруп бергиле деп, ошол атайын долбоор иштелип чыгып, ошол жерде мына Акниет деп аталды бүгүнкү күндө скверди жаңыдан куруп, ал дагы пайдаланууга берилди. Бул заманбап сквер болду. Шаар тургундары дагы ошол сквер жөнүндө жакшы пикирлерин айтып, ыраазычылыктарын бүгүнкү күндө билдирип атат да. Негизинен ошол. Андан сырткары ошол жергиликтүү бюджет эсебинен социалдык тармакка дагы көңүл бурулуп, бүгүнкү күндө былтыр башталган 3 бала бакчанын курулуштары жүргүзүлүп, жакынкы күндөрдө алар дагы пайдаланууга берилет. Бул Курманжандатка аймактык башкармалыгында бир бала бакча курулуп атат. Сулайман аймактык башкармалыгында жакын күндөрдө пайдаланууга берилиши күтүлүп атат да. Андан сырткары биз былтыркы жылы мына жогорку кеңеш тарабынан бул социалдык заказ деген атайын мыйзам чыккан. Ошол боюнча биз жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сом акча каражатын бөлүп, ошол атайын мамлекеттик эмес уюмдарды конкурстук негизде бир 4 багыт боюнча иш жүргүзүү боюнча тандап алдык. Ошонун эсебинен мына Ак жүрөк кризис борборуна жардам берилди. Андан сырткары көчөдө баягы жылда бизде көйгөй болчу.
баягы сел саяктар маселеси. Ошого биз атайын ушу сел саяктарга акча бөлүп бердик. Адан сырткары социалдык жактан муктаж адамдардын баягы көйгөйлөрүн чечүү максатында алардын чач алдыруу, мончого түшүрүү деген көйгөйлөрүн чечүү боюнча дагы атайын акча каражатын жергиликтүү бюджет эсебинен бөлүп бердик. Жакшы, негизи чындап эле теле көрүүчүлөр деле ынанса керек, жакшы иштер аткарылып жатат, аткарылды десек болот да. Бирок жол жөндө мен кошумча суроо берип кетейин сизге. Биздин негизги жолдорубуздун да баарын жакшы деп айтууга болбойт да. Азыр мисалы чындап жаңы жолдор курулганы менен негизги Ленин көчөсү менен Курманжан Датка көчөсүндагы баягы жыртык тешиктер аябай көп да. Ошол жерлерде кандай болот? Негизи жаңыдан асфальт курууга муктаждык барбы, же болбосо аны баягы жамап, ошондой эле убакыт өткөрсөк болобу? Эми бул жол куруу өтө көп акча каражатын талап кылат экен. Ошого байланыштуу биз мына чоң көчөлөрдү бүгүнкү күндө толук реконструкциялап, жаңылап, асфальттап чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок биз будан 2 жыл мурун Кытай грантына атайын долбоорлорду даярдап, шаардагы 50ден ашык көчөнү ошолорго сунуштаганбыз. Өткөндө өзүңүз мына теле көрүүчүлөр деле күбө. Баягы Шакиров көчөсүнүн ачылышында Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммед Алый өзү келип ошол жерде айтты, биз ошол быйылкы жылы ошол Кытай гранттан 100 миллион АКШ долларын бөлүп беребиз дейт. Ошол акча каражатына биз шаардагы негизги 50 көчөнү киргизген. 50ден ашык көчө ошол акча каражатына толук реконструкцияланат деген үмүттөбүз. Ал иш быйыл башталат деген бүгүнкү күндө биз алдын ала сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Сиз жогоруда айтпадыңызбы, бюджет биз баягы көп бекитилди депчи. Ошол эми мисалы кайсыл тармактардан алынды? Балким быйыл мисалы Ош шаарынын мэри Талапбек Сарбашев атайын өзүнүн жеңилгеси менен баягы аймактардагы 12 аймакты бөлүп атайын 6 аймакка бөлбөдү эле. Негизги эле максаты көмүскө экономиканы жокко чыгаруу эле да, ачыкка чыгаруу эле. Балким көмүскө экономиканы ачыкка чыктыбы, баягы бюджет көп бекитилгендиктен негизги эле кайсыл жактардан көбүрөөк топтолду? Мен жогоруда да айтып кеттим, баягы бекитилген планга салыштырганда 2019 жылы 84 миллион 500 миң сомго салыктар жана жыйындар көп жыйналды депчи. Бул дагы ошол көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруудан, патенттерден, ошол негизги ошо жергиликтүү салыктарды администрациялоо дейт, ошону баягы жыйноону жакшыртуунун эсебинен көбөйдү да. Пайыздап билсек болобу негизи көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу? Бекитилген план биз 7%-га көп жыйналды. Адан сырткары былтыркы жылга салыштырганда, мен толук айтып кетсем, былтыр 2018 жылга салыштырганда 231 миллион сомго көп жыйналып атат да бир жылдын ичинде. Адан пайызын айта турган болсок, 24%-га биз 2018 жылга салыштырганда 2019 жылы көп салыктарды жыйнадык. Ал эми бекитилген планга салыштырганда биз ошо 84 миллион сомго адан ашыкча дагы аткарып атабыз да. Бизге 127 миллион 634 миң сом бекитилсе, аткарылышы 1 миллиард 212 миллион сом жыйналып атат. Бекитилген пландан 84,5 миллион. Ал эми жогору айтып кеттим, былтыркы жылга салыштырганда 24%-га көп болуп атат. Жакшы. Ал эми быйыл 1 миллиард 325 миллион деп бекитилди. Эми ошол боюнча сөз кылсак, эми кайсыл тармактарга бөлүнөт, кандай болот, кандай иштер жүрөт эми? Быйылкы жылкы бюджет боюнча айта турган болсок, жогоруда сиз айттыңыз, 1 миллиард 325 миллион 613 миң сомго быйылкы жылкы бюджет бекитилип атат. Былтыркы жылга салыштырганда 17,6%-га көп бекитилип атат. Өткөн 19 жылга салыштырганда. Ал эми суммасын айта турган болсок, 197 миллион 979 миң сомго 2019 жылга салыштырганда көп бекитип атабыз да. Бунун негизги көбөйгөнүнүн негизги айта турган болсок, бул Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан
2 жылдан бері баягы региондорду өнүктүрүү деп, былтырдан бери өлкөнү санариптештирүү деп киргизилип атат да. Ошого байланыштуу мына республикалык бюджетти бекитип атканда дагы бизге калуучу салыктарды бизге көбүрөөк калтырып атат. Негизги көбөйгөн ошону десек болот. Мурда бизге киреше салыгы 50% калып кетсе, былтыркы жылы 70%-ын жергиликтүү бюджетке калтырып келди. Эми кийинки жылы 85%-ы жергиликтүү бюджетте кала турган болуп атат. Ошонун эсебинен көбөйүп атат. Ал эми ошол эле учурда бизде сатуу салыгы бар. Аны былтыр 50% бизде калса, кийинки мына 20-жылы 25% бизде калып, калганы республикалык бюджетке өтүп атат да. Ошондой эле биз ошол негизинде салыктар көбөйдү. Андан сырткары биз салыктардын кээ бир түрлөрүн дагы ошо жергиликтүү бюджетке калуучу салыктардын түрлөрүн дагы көбөйттүк, түшө турган эмесин. Ошонун негизинде ошол жогоруда айткан жергиликтүү бюджеттин көлөмү бекитилди да. Эми бул суммага кандай иштер аткарылат? Эми кайсыл жакка көбүрөөк бөлүндү? Маселен, курулуш тармагына деп айтылып жатат да. Курулуш биз былтыркы жылы өнүгүүгө деп коебуз, өнүгүү бюджети деп, ошого мына Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы аркылуу былтыр 124 миллион сом бекитилген да. Ошол курулуштарга. Быйылкы жылы биз 201 миллион сомго аларга бекитип атабыз. Былтыркыга караганда 77 миллион сомго көп болуп атат. Ошондой эле былтыркы жылы биз мына жолдор тармагына 84 миллион бекитип берсек, быйылкы жылы 100 миллион бекитип атабыз. Былтыркы жылга караганда 26 миллион сомго бул дагы көбөйүп атат. Анан кийин быйылкы жылкы негизги пландар бизде ошол капиталдык курулуш башкармалыгы аркылуу быйылкы жылда жаңы 3 бала бакча куруу планы бүгүнкү күндө каралып атат. Ал баягы титулдук баракчада бекитилет, бүгүнкү күндө каралып, ошол титулдук баракчага сунушталып атат да. Бул Ак Тилек аймактык башкармалыгында бир бала бакча, Туранда бир бала бакчаны куруу пландаштырылып атат. Андан сырткары бүгүнкү күндө Арег айылында 120 орундуу бала бакчанын курулушу жүргүзүлүп атат. Ошого дагы биз быйылкы жылкы бюджеттен акча каражатын бөлүп беребиз. Анан быйылкы жыл дагы негизинен ушул жолдорду айта турган болсок, биз Ленин көчөсүн өзүбүздүн чек арага чейин толук реконструкция жасайлы деп атабыз. Бул шаар тургундары билет, Шайыт төбөдөн баштап жаңы автобазга кеткен жолду реконструкция жүргүзөбүз. Өзүбүздүн чек ара мына 8-март деген көчө бар, ошол жерге чейин толук оңдойбуз. Калганын транспорт министрлигине кайрылып, ошолор аркылуу жүргүзүш керек да. Ошондо биз Ленин көчөсүн жаңа автобекетке чейин чыгаруу планыбыз бар. Негизги план ошол экен. Негизги план. Андан сырткары биз жергиликтүү бюджеттен бүгүнкү күндө 60 миллион карап атабыз. Мына Ак Бура дарыясынын жээктерин жашылдандырып, көктөндүрүү, ал жерди баягы мыйзамсыз курулуштардан тазалоо иштерин жүргүзөбүз. Ошого жергиликтүү бюджеттен 60 миллион каражаты бөлүнүп атат. Сиз жогоруда айттыңыз да, өткөн жылы да ошол капиталдык курулуш тармагында ушундай акча бөлүнгөндө 3 бала бакча курулуп жатат депчи. Анан быйыл дагы 77 миңге көп дедиңизби? Дагы деле 3 бала бакча курулуп жатат дедиңиз. Бизде балдар бакчасы чындап эле жетишсиз да, бул аябай көйгөйлүү маселе. Балким акча көбүрөөк бөлүнгөндөн кийин дагы бир бала бакчаны куруу, балким 4 бала бакча курса болбой беле деген суроо да. Эми өзү мыйзам боюнча бала бакчаларды республикалык бюджеттин эсебинен курулуш керек да. Жергиликтүү бюджеттин акча каражаты мына жергиликтүү инфраструктураны оңдогонго, жергиликтүү маселелерди чечкенге жумшалыш керек. Ал эми билим берүү маселелери бул билим берүү министрлиги аркылуу республикалык бюджеттен каражат. Бирок ошого карабай элдин муктаждыгын эске алып, Ош шаардык мэриясы көп жылдан бери эле бала бакчаны куруп келе жатабыз. Былтыр 3 бала бакча, быйыл дагы 3 бала бакчаны курабыз. Эгер дагы муктаждык болуп, мына акча каражаты эконом болуп калса, тендерлердин эсебинен элдин талабы болсо дагы курганга бир аз көйгөй чечилет да. Бул эми өткөн жылкы тагыраак айтсак кайсыл айда бүтүп калат? 2020 бүтөбү бул жылы? Кайсыл айда бүтүп калат?
былтыр башталган бала бакчалар мына март айына чейин бүтөт деген пландар бар. Жакшы. Жогоруда Ак Бура дарыясы да боюнча да сөз кылдыңыз да. Буга чейин дагы социалдык баракчыларда, телелерде айтылып жатты. Ак Бура дарыясын оңдоп түзөө иштери, долбоорлор иштелип жатат деп чейин. Ушул боюнча сүйлөшсөк да, кандай болуп өзгөрөт, негизи эле элге кандай баягы сүйүнүч алып келет бул дарыя? Эми бул дарыянын бою быйылкы жылкы негизги пландарыбыздан ага ошо жогоруда айткандай 60 миллион акча каражатын жергиликтүү бюджеттен бөлүп бердик. Андан сырткары республикалык бюджеттен дагы акча каражаты бөлүнүшү күтүлүп атат. Бул Навай көчөсүндөгү көпүрөдөн баштап мына Юго Востоктогу баягы жаңы курулган көпүрөгө чейин Ак Буранын 2 жээги баягы коргу зоналары бошотулуп, ошол жерге элдер эс алуучу, жүргүнчүлөр жүрүүчү тротуарлар курулат. Андан сырткары эс алуучу көлмөлөр деген пландарыбыз бар. Анан кийин асма көпүрөлөр ушул дарыянын, анан сырткары ушул дарыянын өзү бекемделет баягы ар кандай ташкындардан. Ошол жерде эс алуучу парктар, скверлер болот деген пландарыбыз бар. Андан сырткары биз ушул Ак Бураны жээктерин көктөндүрүү маселеси боюнча бүгүнкү күндө Дүйнөлүк банк менен дагы иштеп атабыз. Жакында ошол Дүйнөлүк банктын директорлор кеңешинде дагы каралат. Бизге атайын эксперттер келип, бизде Испаниядан келген эксперттер келип көрүшүп, ушул жерде биз менен 1 ай иштешти. Алар дагы ошол долбоорго өздөрүнүн сунуштарын киргизишти. Алар тарабынан алдын ала маалыматтар боюнча 6 миллион доллар акча каражаты ошол Ак Буранын жээктерин оңдоп түзөөгө ажыратабыз деп атат. Жакын күндөрү ошол сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Азыр эми баягы мыйзамсыз курулуштар алынып тазалана баштадыбы? Иш башталды? Азыр башталган. Бул эми кайсыл жылга бүтөт? Эми быйылкы жылдын акырына чейин бүтүш керек. Бул буюрса 2020-жыл. Ал жерде көп мыйзамсыз курулуштар бар экен. Эми ар бирин керек болсо соттошуш керек, ар кандай неме бошотулуш керек да. Ошого карап курулуш иштери ошол бошотулган жерлерде жүрө берет. Жакшы. Социалдык коргоо тармагына жогоруда өткөн жыл бөлүнгөн боюнча да айтып кеттиңиз. Эми быйыл канча бөлүндү? Анткени бул тармакка аз бөлүнүп жатат, жетишсиз деген нааразычылык сөздөрүн да айтып келишет да. Эми биз негизинен социалдык коргоо тармагына быйыл 14 миллион 360 миң сом каралып атат. Анын ичинен ошол 3 миллион 700 миң сому бул ошонун социалдык жактан коргоо боюнча иш чараларына деген бар. Ал жерде баягы протез, социалдык муктаждарга протез коюу, материалдык жардам көрсөтүү сыяктуу иш чаралар кирет. Андан сырткары биз 7 миллион 900 миң сом акча каражатын бул боорукердик балдар жана карылар үй интернаты бар. Ошону кармап, ошону каржылайбыз. Андан сырткары былтыр биз ошол Ош шаарында балдарды үй бүлөлөргө жана балдарга жардам көрсөтүү деген борбор ачканбыз. Ошого биз быйылкы жылы 2 миллион 300 миң сом акча каражатын бөлүп берип атабыз. Андан сырткары ошол аксакалдар кеңештери бар. Аларга бир 436 миң сом, бул дагы ушул социалдык муктаждар. Андан сырткары жылына биз 1,5 миллион сом акча каражатын ошол немелерге акча каражатын материал жардам көрсөтүүгө бөлүп турабыз да. Ошондой эле биз жогоруда айтып кеттим, баягы социалдык заказ дегенди киргизгенбиз. Мына шаардык кеңеште бюджет бекиткенде 1 миллион сом акча каражаты быйыл дагы бекитилип берди социалдык заказга. Анан 6 айдын жыйынтыгы менен дагы 1 миллион сом акча каражатын кошуп беребиз деп биз атайын протоколго киргиздик. Эгер ошол 1 миллион сом акча каражаты иштетилип кете турган болсо, биз кошумча дагы 1 миллион сом акча каражат таап беребиз. Жакшы. Бул жогоруда айтылгандай балдарды коргоо жылы деп кошумчалаган бар, быйылчы 2020-жылы деп. Бул суроону берген себеби бизде тилекке каршы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз да көп да. Ошолорго өзүнчө балким карабадыңыздарбы бюджеттен дегенде? Эми бүгүнкү күндө бизде тиешелүү адистер тарабынан ошол
балдарды коргоо жылына карата атайын иш чаралар иштелип чыгып атат. Анын бюджети сметалык канча акча каражаты кетерин эсептеп чыгып атышат. Ошого жараша бул кошумча каралып берилет. Бирок биз буга чейин дагы Ош Шаарык мэриясы тарабынан балдарды колдоо боюнча атайын акча каражатын бөлүп келгенбиз. Мисалы Алтын Уя деген балдар үйү бар, Лотос деген үй бүлөлүк балдар үйлөр бар. Аларга биз жылына ушу жергиликтүү бюджеттен 7 миллион сом тегерегинде акча каражатын жардам катары беребиз ушул муктаж балдарга. Ошондой эле биз мына быйылкы жылы баягы мектептердеги балдардын тамак ашына дагы акча каражат кичине көбөйтүп бердик. Эми инвестиция боюнча да бир аз сөз кылсак, быйыл канча инвестиция тартылдыбы? Канча тартылды, каяктардан? Бизде негизги капиталга тартылуучу инвестиция деп коет. Биз быйылкы жылы мына статистикалык маалыматтар боюнча 7 миллиард 800 миллион сом тегерегинде инвестициялар келди. Бунун негизги инвесторлор бул өзүбүздүн жеке ишкерлер болуп атат. Ошол инвестициялардын жардамы менен Ош шаарында көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Бүгүнкү күндө 40ка жакын ушул шаарда көп кабаттуу үй курулуп атат. Андан сырткары мына өнөр жай ишканаларын айта турган болсок, Кыргыз текстиль жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан Ош шаарык мэриясы 35 гектар жер бөлүп берип, текстиль фабрикасы курулуп атат. Жакынкы март айларында биз пландаштырып атабыз. Кыргыз Уна жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан 300 орундук машина жыйноочу завод ишке киргизилип атат. Ошого окшогон көптөгөн баягы өзүбүздөн чыккан инвесторлор бүгүнкү күндө көбөйүп атат да. Мурда чет элдик инвестициялар дагы тартылчу эле, бүгүн деле тартылып атат. Бирок мына башка акыркы убактарда белгилеп кетчү нерсе ушул өзүбүздүн ишкерлер бар, ички инвесторлор дагы көбөйүп атканын белгилеп кеттүүгө болот да. Жакшы, эми акыркы суроону берип кетейин. Бул социалдык баракчаларда аябай активдүү болуп жатат. Ош шаарынын баягы кире беришине стела куруу боюнчачы. Бул эми канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар эле, мындан стеланын ордуна башка муктаждыкты жойсок болбойбу эле деген дагы сөздөрүн айтып жатат да коомдук активисттер. Эми сиздин жеке оюңуз кандай? Анан чындап эле башка муктаждыкты жойсок болобу эле ошонун ордуна? Эми ал көп деле акча каражатын талап кылбайт. Мен оюмча, мен анын сметасын көргөн эмесмин. Бирок бардык эле шаарларда баягы кире бериште ошол шаардын аты жазылган атайын тактайчалар бар да. Бизде ошол эле тактайчанын эле ордуна коюла турган бул стела да. Эми мунун суммасы өтө эле көп болбойт. Мисалы кире бериштеги Ош шаары деген темирден жасалган тактайчанын ордуна bir koz bir stela koyup koysa жакшы эле болот да. Келген конокторго деле мына акыркы убактарда өзүңөр көп болуп атасыңар, бизге келген туристтердин саны көбөйүп атат. Эми Ош шаарына кире беришинен баштап баягы эшигин көрүп төрүнөт дейт. Ошого бул стела коюш өтө деле мындай көп каражат талап кылбайт деп ойлойм. Рахмат, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билгизейин. Эл кызматында болуп жүрө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.